Сууктун түшүүсү менен адам баласы көбүнчө майлуу, эттүү, таттуу тамактарга табити көтөрүлө баштайт. Мындай тамактануу боордун иштөө функциясынын бузулушуна алып келерин баарыбыз эле биле бербейбиз. Боор өттү иштеп чыгаруучу, канды чыпкалап тазалоочу кызматты аткарат. Кан менен кошо кандагы зыяндуу, уулуу заттардын баарын өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Эгерде зыяндуу заттар көп өлчөмдө кирген болсо, анда боор аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боордо топтоло баштайт да боор акырындап дартка чалдыгат. Боорду организмдин лабораториясы деп атап койсо болот. Эмне дегенде боордо жаңынан заттар пайда болот. Боордо жаман заттар, туура эмес тамактанганда пайда болгон заттар кайра жок болунат, инактивация деп. То есть боордо баягы медицинанын тилине менен айткан болсо синтетическая функция деп аталат. То есть бир нерсе жаратылган функция, детоксикация деген функциясы бул болгон уулуу заттарды жок кылып организмге таасирин тийгизбеш үчүн аракет кылынган нерсе. Андан тышкары боордо бул бүт баягы обмен зат алмашуулардын процесстери баары боордо өтөт. Күзүндө сыркоологондон улам түрдүү дары-дармектерди ичебиз. Бул биз сөз кылып жаткан боордун дартка чалдыгуусуна алып келет. Ал эми боор кызматын толук аткара албай калса, анда башка органдарга терс таасирин берет. Алкогольный цирроз деген бар. Ал вирусу жок эле, ошондой эле гепатитке алып барат, ошондой эле циррозго алып берет. Жанакы баңги заттарды колдонгондордун да гепатити бар. Анан кийин мына биздин жаштардын арасында дагы бир жаман өнөр. Бул жанакы асмай аткан. Бизде насвай деп коет, насвай чеккен дегендер, ошонун оозун сасытып, шилекейин куюлтуп, ошол асмайды. Ал тамекиге караганда 30 эсе зыяны көп. Себеби тамекини дем алып өпкөсүнө барса, бул насвай ашказанына барып, канына түшүп, бүт органдардын бардыгын, эң биринчи боорду жабыркатат. Стоматологко көп баргандар баягындай 6 айда 1 жылда көп учурда тиштери бузулуп кетсе барыш керек болуп калат ошол учурда. Андан тышкары алдын ала текшерип койгон биринчи жолу абзел боло турган кишилер бул баягы азыр жаштарда аябай тарап атпайбы, пирсинг кылган, кулактарды 5-6 жолду жерден тештирген, андан тышкары татуировка кылган ошол жаштарды обязательно текшерип коюш керек болот. Хотя бы бир жолу баягы татуировка же пирсинг жасагандан кийин 6 айда 1 жолу текшерип туруш керек болот. Эмне дегенде баягы кулак тешкенде же болбосо колуна баягындай ийне сайып сүрөт тарткан кезде ошондо жугсуп алышы мүмкүн. Бул вирус гепатиттер жөнүндө баягы Б, С, Д деген. Сасык тумоо, тамак оорулар, фарингит, ларингит, ангинанын өтүшүп кетишинен келип чыккан оору бронхит деп аталат. Ооруну вирустар жана бактериялар козгойт. Аталган дарт күз мезгилинде күч алат. Анткени суук боло баштайт, анан баягы стресс болуп калат, анткени эме сабак башталат дегендей балдарда. Көбүнчө балдар менен анан улгайган кишилер ооруйт. Анан анткени иммунитет түшүп калат, витаминдер уже азаят да күздүн. Ошон үчүн бул күз убагында, кыш убагында суук кезде пайда болот. Мунун биринчи эле себеби көбүнесе тамеки тарткандардан болот. Бул оору менен айрыкча 40 жаштан өткөндөн кийин ооруй башташат. Бул жаштарда өтө сейрек кездеше турган оору. Эми жашы 40 жаштан өткөндөн баштап ушул бронхит оорусу пайда боло баштайт. Мунун эми биринчи эле себептеринин бири болуп бул тамеки тартуу. Айрыкча эркектерде ошондой эле учурда аялдарда деле бир 20-30 жыл дайыма тамеки тарткандарда бул ошо бронхит оорусу пайда болот. Тамак оорулардын бири болгон ангина ар түрдүү ооруларды чакырат. Жүрөк оорулары, ревматизм жана иммунитеттин түшүүсү. Андыктан күз мезгилинде аба аркылуу жугуучу жугуштуу оорулардан сак болуу керек. Курч респираторлук оорулар деп коет. Ошолардын ичине ошо грипп, ангина эмелер кирет. Ангина бул уже антибиотик, антибактериальный да бактерия кирет. Грипп болсо бул вирустан
жугат да. А вирустан болгон соң, значит, эме да бар, ошо аба аркылуу келет, ошон үчүн көп ооруйт да. Ошо балдар уже садиктер, мектептерде балдар көбөйөт, көбөйгөн жерде болот да бул микробдор чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө, учурашканда, ошондой убактарда аба аркылуу өтөт да. Жаш балдар жөтөлгөн мезгилде жөтөлдү басуучу дары дармектерди берүү туура эмес. Бул учурда какырыкты чыгаруучу ширелерди берүүгө болот. Какырык чыгуу менен баланын өпкөсүнүн какырык менен зыяндуу микробдор сыртка чыгып кетет. Жаш балдарга деле ингалятор колдонуш керек. Ингаляторлордун өзүнүн түрлөрү бар. Бронхитте өзүнүкүн беребиз, астмада өзүнүн ингаляторлору болот. Азыр акыркы убакта ошо ингаляторго небулайзерге суюк дарыны коюп, ошону менен дарылоо бизде басымдуу. Ар бир адам оорунун пайда болуу себебин ар кандай түшүнөт. Ал эми дарыгерлер биз сөз кылып жаткан дарттын пайда болуусунун биринчи себебин төмөнкүчө айтышат. Күзүндө мектеп башталат. Анан сабак башталганда стресс болот да бар. Бала уже эртең менен эрте туруш керек дегенде окуш керек. Ошон үчүн стресс болгондо дагы иммунитет түшүп кетет, адамдын иммунитети. Балдар деген ошондойдан кичинекей балдарга үйдөн айтсаң деле болбойт, балар чуркап апарып магазинге барат. Анан булар бир нерсени бөлүп жешет. Анан ошондон бул шлейкей аркылуу атпай, уже аба аркылуу чүчкүргөндөн жабыш керек оозун, мурдун. Аны айтканды эле унутуп калат да балдарчы. Негизи үйдөн айтып туруш керек ата-энелеричи. Ал эми дарыгерден эмне үчүн күздө ашказан оорусу жана ашказан жарасы күчөйт деп суроо менен кайрылганда, бул пайда болгон язванын себептери көп. Эң эле биринчи себеп микроб болот, хеликобактер деп аталганда. Ошол көп обострение берет, жаңыдан чыгат. Анткени ал ашказандын ичинде болот. Ошол кичине былжырды бүт эзип коет да. Анан кийин анын үстүнө ашказандын кычкылдыгы көбөйгөн кезде ошол язва пайда болот. Язва кычкылдыкты эмнелер көбөйтөт? Агрессия деп коебуз да, жагымсыз нерсе. Это тамак ичүү, тамеки тартуу, алкоголь и нервный стресс. Ошонун баары кошулганда хеликобактер менен язва пайда болот. Язва дарыланат. Дарыланып, жакшынакай айткан доктордун айтканын кылып, диетасын кармаса, аягат сонун. Контроль жасайбыз. Бирок кээ бир өзгөчө учурларда хронический өңөнөкөт ооруга айланышы мүмкүн да. Бул көбүнчө себеп өздөрүнүн пациенттердин күнөөсүн деп айтса болот. Анткени этият болуш керек. Кийинчерээк күзү жазы эмне үчүн көбүнчө күчөйт? Күзү жазы табигат сыяктуу эле организм тоже өзгөрүлөт. Организмде перестройка, мындай өзгөрүүлүү болот табигаттын шартына жараша. Ошондо жанагындай агрессивный факторлор азыраак болуш керек. Ашказан жарасынын белгилери адам зарына болуп кусат, табити начарлайт, тамак сиңбей ич өтүү башталат. Өз алдынча дарылануу оорунун күчөп кетүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Айрыкча эркектердин бул дартка кабылуусуна эмне себеп? Көбүнчө язванын эң биринчи себеби жана хеликобактер. Ал микроб, который ушу ашказанга жагымсыз былжырды эзип жиберет да. Жанагындай факторлорубуз жана тамеки тартуу, туура эмес тамактануу, алкоголь, анан кээ бир өнөкөт күчтүү оорулар болот, диабет, бөйрөк оору ошолордон да болот да. И дагы язванын дагы бир түрү бар, это приобретенный язва дейбиз. Дарыларды көп ичкенде, мындай байкоос ичкенде докторлор баарын карайт, бирок кээ бирлер туура эмес ичип алып, ошондон да медикаментозный язва деген болот да.Ошол же болбосо айыгып кеткенден кийин кээ бир адамдар унутуп калат да, анан кийин баягы эле кадимки мурунку режимге түшө берет, анан күчөйт. Ата көбүнчө өздөрүнүн адамдын өзүн этияттап, жакшынакай байкап жүрсө болбойт, калат. Так, эгер ошондой кээ бир адамдар бар, практикада ошондой да, ошо маани бербей, айыгып кеттим деп унутуп калып, кесте осложнениелерге туш болот да. Канап кетет, кровотечение деп коет орусча, перфорация деп коет, айрылып, тешилип кетет. Это уже андай хирургия метод. А так лечение, дарылоосу язванын только консервативный деп койсо, таблетка менен, дополнительный уколдор менен, витамин деп жакшы дарылайбыз. Бүгүнкү күндө тез даярдалуучу тамактар жана көп убакытка чейин сагыз чайноо ашказандын иштөөсүнүн бузулуусуна алып келет дейт дарыгер. Үйдөгү бышырган, же болбосо атайлап белки жанагындай тамак аш жайдарды жакшынакай жай бышырып, эзилтип бышырган тамактар жакшы аш болот да. Жанагындай тез татым тамактар, алар баары куурулган, үстүнө жана томат, бирдикелер кошулган, алар тамак аш кылууга кыйын болот.
кыйын болот. Сок жетпей калат же ошентип ашкыл үчүн сок көбөйөт. Убагында ичпей коет, же болбосо керели кечке жаш балдар же жаш кишилер деле эртең менен ичет, тиги 4-7-8 саат ичпей койсо, кислота өзүнчө эле ашказанды, былжырды кыйнай баштайт да, ошондон да болот. Табарсыктын былжыр катмары сезгенген учурда курч цистит башталса, ал эми өнөкөт циститте оорунун белгилери күчөй берет. Бул дарт күздө курчуган оорулардын катарына кирет. Күздүн башталышы менен, сууктун башталышы менен цистит оорусу дагы бул күч алып, баягы ошо циститтин кези келет десек да болот да. Анткени себеби деген бул цистит оорусу дегенде бул ооруга чалыккан адам шыр эле оорубайт. Буга деген бир нече, мисалы үчүн, анын өзүнүн бир факторлору болот да. Ошо бир факторлордун бири бул баягы аба ырайынын муздашы, суукташына байланышат. Себеби деген биз деген күз убагында суукка калып, суукка урунганда ошол биздин жыныстык органыбыздагы чалдыккан микробтор алар күч алып кетет да, баягы сезгентип баштайт. Өнөкөт циститти өз убагында дарылабаса, бул дарт башка оорулардын пайда болуусуна алып келет. Бейтап оорунун кайдан пайда болоорун, кандай аныкталаарын жана алдын алуу чараларын билүүсү керек. Толук маалымат болбосо, оорулуу адам бул дарт менен кайра эле ооруп калуусу мүмкүн дейт адистер. Цистит оорусу бул табарсыктын былжыр катмарынын сезгениши болуп саналат. Бул статистика боюнча ар бир экинчи аял өзүнүн жашоосунда жок дегенде бир жолу цистит оорусуна чалдыгат. Анткени деген бунун себеби дагы болот. Эмнеге аял киши көбүрөөк чалдыккан себеби биздин анатомия, физиология өзгөчөлүгү менен да. Анткени деген аял кишинин мисалы үчүн зара чыгаруучу түтүкчөлөрү кыска болот эркектикине караганда. Анын узундугу 2-4 сантиметр болот. Ошондуктан табарсыкка инфекция оңой эле өтүп кетиши мүмкүн. Ал инфекция өтүп кеткенден соң ал былжыр катмарды сезгентип, цистит оорусун козгойт. Бүгүнкү күндө жаш кыздар ич кийимди туура эмес тандоо себебинен улам цистит дарты пайда болоорун баса белгилеп айтмакчыбыз. Анткени ич кийимдин тар болуусу көптөгөн жугуштуу ооруларды пайда кылат. Анан айтып кетерим өзгөчө. Азыркы учурда биздин жаш кыздарыбыз ошо ич кийимдерин дагы туура эмес тандап алышат. Себеби дегенде тар ич кийим кийгенде ал баягы өзүнүн зыянын келтирет. Ал деген бул тар ич кийим деген жыныс кынына бекем кептелип, ошол жердеги чогулган микробторду тез эле зара түтүкчөсүнө алып келип ооруну козгоп жибериши мүмкүн. Ошол учурдан пайдаланып айткым келет жаш кыздарга, ошо ич кийим өзүнө тандаганда да ошого аябай көп көңүл бурса жакшы болмок. Ата-энелер цистит дарты менен улуу муундагы аялдар гана оорушат деп билишет. Бирок аталган дарт менен мектеп жашына чейинки кыздар дагы ооруп калуу коркунучу бар. Анткени бул ооруну козгой турган микроб бул Escherichia coli деген микроб. Бул деген ичке көтөнчүчүктөн чыккан микроб болуп саналат. Анан бул деген кичинекей балдар, мектепте окуган балдар, бул баягы өздүк гигиенасын туура эмес сактоонун натыйжасына келип чыгат. Анткени деген көпчүлүк учурда заңдагандан кийин эгерде туура эмес гигиенага колдонсо, мисалы үчүн ылдыйтан өйдө карата ошентип заңдагандан кийин гигиенаны колдонсо, ошол учурда аял кыз кишинин жыныстык органдары аябай көтөнчүчүккө жакын жайгашкан себептен ошол учурда микробтор жыныстык органдарга кирет дагы. Ошол учурда кичинекей мектепте окуган балдар дагы чалдыгып калат. Табарсык сезгенген учурда бейтаптар ысык буюмду табарсыкка басуу менен туура эмес аракеттерди жасашат. Бул оорунун күчөп кетүүсүнө алып келет. Көпчүлүк учурда ошо аял кишилер цистит ооруга чалыкканда туура эмес бир нече ыкмалдарды кылат. Бул биринчиден
деген ысыкты баса баштайт да. Мисалы үчүн бирөөсү ысык грелка басат, бирөөсү ысык парга отурат, бирөөсү ташты ысытып басат. Анткени илгертеден биздин апаларыбыз ушундай ыкма менен дарыланчу. Бирок бул медицинанын көз карашы менен айтып келгенде, цистит козголгон учурда эгерде ысыкты басканда, бул деген көп микроб, бактериялардын өсүп өнүгүшүнө аябай жакшы шарт түзөт да. Ошол себептен чоң сураныч өзүнчө алдына ала мындай ыкмалар менен дарыланбай, дарыгерлерге кайрылып, туура дарылоону аябай өтө маанилүү деп эсептейм. Демек, төмөнкү белгилер пайда болоор замат дарыгерге кайрылуу керек. Бул болсо оорунун күчөп кетүүсүнүн алдын алат. Тез заара кылуу, болжолу менен бир 15-20 мүнөт сайын заара кылганга адам бат-баттан бара баштайт. Анан иштин ылдыйкы бөлүмү чыңалып оорусу, зааранын кирлениши. Анан кээ бирки учурда дене басымы дагы 37 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эгерде өз алдынча 1 сутканын ичинде күтсө болот. 1 суткадан ашкандан кийин эгерде өнөкөт циститке өтүп баратканын байкаганда, түз эле бул үй бүлөлүк медицина тобуна барып, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу өтө маанилүү. Ден соолуктун коргоочусу бул бекем иммунитет. Ал эми иммунитетти туура тамактануу, көнүгүүлөрдү жасоо, күндө таза абада сейилдөө менен бекемдей алабыз. Ичөткөк тезден өтө суюк заңдуу болуп эсептелет. Айрым адамдарда ичөткөк катуу кайгыруудан, коркуудан да пайда болот. Ошондой эле сүт, жумуртка, жашылча жемиштерин сиңире албоо да бул маселени жаратат. Оорунун алгачкы белгилеринде дене ысып, дене табы жогору көтөрүлөт, жүрөк айланып, кусуу жана ич оорусу башталат. Көбүнчө ич өткөндөн кийин бейтап жеңилденип калат, бирок ич өтүү кайрадан кайталана берет. Анткени адамдын организми денеге келген микробдор менен тынымсыз күрөшүп тургандыктан, жогоруда айтылган белгилер адамды кыйноого салат. Бул учурда организмдеги бардык витаминдер сыртка айдалып чыгат да бейтап алсырай баштайт. Организм жабыркап жатканда иммунитет төмөндөйт, ашказан начар иштей баштайт. Бул учурда жеңил, майсыз тамактарды кабыл алган жакшы. Туздуу жана түрдүү жемиштерден алыс болуу керек. Ич оору, гепатит, сасык тумоо жана башка оорулардын алдын алууда эң биринчи эреже бул жеке гигиена. Ар бир адам колду туура жууганды үйрөнүп билүүсү керек. Мен сиздерге кол жуу эрежесин көрсөтүп берейин. Биринчи сууну деген тууралап алабыз, жылуу суу болуш керек. Анан кийин 3 мл суюк самын алабыз. Алаканды самындайбыз 5 жолу. 1, 2, 3, 4, 5. Анан кийин колдун сыртын 1, 2, 3, 4, 5. Сол колдун сыртын 1, 2, 3, 4, 5. Анан салаларды 1, 2, 3, 4, 5. Анан кийин замоктоп коет, эки колдун башын ментип бири-бири менен жуйбуз. Бир колдордун баштарын жуйбуз. Анан баш бармакты монтип чогуу момду кармап алып, баш бармакты жуйбуз, эки колдукун тең. Анан кийин билекти 5 жолу 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 колдун учун жуйбуз. Бул жуу эрежелери үйдүк шартта дагы деген азыркы маалда ковид болуп атканда, кишечный инфекциялар, вирусный инфекциялар болуп атканда колду таза жууп турганда балдарды оорубаганга, даже балдар эмес өзүбүздү деле сактаганга көп жардам берет. Жапканда мындай одноразовый салфетка менен колду ачып, анан кийин жууган колубуз таза да, кайра деген эмени ушу салфетка менен жабабыз. Демек, кандай гана дарт болбосун, оорунун алдын алып, албетте жеке тазалыкка көңүл бурсак, түрдүү жугуштуу оорулардан оолак болобуз. Дени сак болот, күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.